Спецсостар бастырып, сабап, мыйзамсыз эчтеке көрсөткөн жок мага. А булар келип эле карапайым адамды, булар урурлук кылбаса, как будто нашакорлорду же адам өлтүрүп, улицада бүтөн бирөөлөрдүн буттарын чабып жүргөн адамдарды өлтүрүп, кармаган алып тура эмес. Айванча кылып кетип атат да, ачык эле. Эмнеде азыр мыйзамсыз нонун окаташын алып кетип, азыр бербей атат булар. Бул жер Бишкек шаары Беш Сары соода борборунун жертөлөсүндө подвалында биз телефон сатып иштейбиз. 1 май райондук УРУГДсынан ошол жакта иштегендер келди. Тергөөчүнүн аты Чыналы Бектемиров болчу. Ур токмок алды, Фархат байкен даже колу кайрылып скорый келген болчу да. Бул жак изаткени да сабап кетиштир. Айбек акени дагы ур токмок алышты. Пермайскиден Кенжалы, Нури 4-5 күн өзүмө келбей жүрдүм, калчылдап. Коптону бар. Мен негизи ошол жерде турсам, мен басеткама булар окту, пистолеттин огун салып туруп, сен чөнтөгүңөн пистолеттин огу чыкты деп туруп, мен ошол жерден айтты ошентипчи. Мен айттым, меники эмес десем, кайра ойлонуп туруп, кайра пистолеттин огун алып койду. Ошол жерде мен бүт тааныйм алардычы. Чакырса, дистөндө, могу иликтүү болсо мен бүт айтып бере алам да. Билген болгон жашат экен, беспредел кылышат экен, сабайт экен, ийне сайышат экен, мындай коркутат экен да кыскасы. Бул жер Бишкек шаары Беш Сары соода борборунун жертөлөсүндө подвалында биз телефон сатып иштейбиз. Ошондо 20 январь күнү саат 6-лар чамасында 1 май райондук УРУГДсынан ошол жакта иштегендер келди. Ким тергөөчүнүн аты Чыналы Бектемиров болчу. Анан келип бул жактан бир соттун токтому менен келишти. Бирок соттун токтомунда 2 гана адамга тинтүү жүргүзүлсүн, 2 адамдын местасына тинтүү жүргүзүлсүн деп берилген экен. Бирок алар 2 адамдын местасы эмес, бул жакта көп адамдын местасын тинтүү жүргүзүп, ал жактагы телефондорун, ноутбуктарын баардыгын жыйнап алып кетип калышты. А бул жакта адамдардын кыла турган иши ошо телефон, ноутбуктар менен болот. Ошол күндөн бери мына бүгүнкү чейин бере элек, эч кандай жооп да кайтыла элек. Ошол менен бери мына иштей албай отурушат азыр. Бул жерде биз ошол жерде бардык нерсе видеолорго тартылган, видеолорго түшкөн, келгенде да жөн эле келбеп деп, ур сокку менен келип, басып алып бир чоң кылмышкерди баскандай эле. Мен билбейм, мына бул байкелер мынакей, буларды жөн эле келип айтып, мына ушундай десе деле көргөзүп бермек бардыгын. Мен оюмча. Анан мына бул менин иним. Мына бул инимдин местасында бул өзү прошивка кылат. Телефонлор компьютерде отурат да, ыр жаздырып, видеолорду өткөрүп. Анан мунун дагы ичинде буюмдарын баарын жыйнап алыптыр мен келсем. А мен түшүндүрүп айттым. Токтомун көргөзгүлө кайсы местага тинтүү жүргүзүлүп атат десем, тинтүүдө мына Фархат байкен местасы экен, анан Изат аттуу бир жаран көргөзүлгөн, ал бул жакта иштебейт. Аны администратордон сурасак, бул жакта эч кандай местасы жок. Ошол жерде деле мына администраторду биз чакырып келдик. Администратор келип айтты, мына инимдин местасын тинтүү жүргүзүп атканда биз көргөздүк. Мына анык соттун токтому башка местага чыгарылган, а буну болсо башка места, башка патент төлөйт өзүнчө. Анан бунун местасын болбой кылып коюшту да, алып кетишти. Ар жактагы месталардын телефондорун бүт жыйнап кетти бир отделдикин. Анан ушунун баары негизи мыйзамсыз көрүнүштөр. Ушундай мыйзамсыз көрүнүштөр эмне үчүн болду, эмне үчүн укук коргоочулар ошо күч түзүмүнүн адамдары келип, жөнөкөй жарандар ушинтип эптеп мамлекеттен күтпөй өздөрү акча таап үй бүлөсүн багып аткан жерде ушундай адилетсиздик иштерди кылып кетишет. Анан мына ошол күндөн бери мына ноутбуктарын бере элек, телефондорун бере элек, дагы эле ошо боюнча эч кандай жооп жок, эч кандай нерсе айтылбай эле. Анан эми бул жакта балдар дагы заявление жазып, кээ бирлер жазып атат, кээ бирлер жазгандан коркуп атат, жазып алсак өчөшүп эртең кайра да бизге бир нерсе кылса депчи. Анан бүгүн эми эл ушинтип күч органдарынан коркуп жашай турган сөз учур болуп калбадыбы? Элде сөз бар го, жана врачтан анан милициядан Кудай сактасын деген. Эмнеге дегенде ушул жерлерге адам зарыгып барат экен дагы ошол жерде кайра кыйынчылык көрүп калып атышат да биздин жарандар.
Ошол күнү жакшынакай эле саат 5 чамасында отурганбыз. Эчтек ой жок эле. Кирип келе басып калды ошо. Түшүнүксүз. Эмнеден, эмне кылып вообще эчтеке кагаз удостоверение эчтеке көрсөтпөй эле басып калышты. Кайрып колду кайрып жаткылап берди. Үчөөбүздү, төртөө, бешөөбүз, бешөөбүздү басып калды. Анан мен телефон сатпайм, аксессуар сатам. Аксессуардын негизинде келип басты. Вообще түшүнүксүз болуп атты. 20 январь күнү бизге саат 6-лар чамасында опер кызматкерлери жана следователь келди бизге, тергөөчү. Келги спецназдар менен келип, СОБР менен келип, бул жакта 6-лар чамасында басып киришти. 5 санкция көрсөтүлгөн жок. Бул жакта баскан адам Айбек аттуу жаранды басты. Андан кийин анын аялын ур токмокко алды. Айбек аттуу адамды да ур токмокко алып, аны урушту. Кийин Фаркат аттуу жаранды дагы басышты. Дагы Сүйүн аттуу жана Адилет аттуу 2 адам болгон. Ошол төртөөнү басып, санкция көрсөтүлбөй, эч нерсе тааныштырбай, ур токмокко алышты. 20. Кийин келип мен санкцияны окуганда, санкцияда Фаркат жана Изат аттуу адамга келген экен 2 санкция. Эмне боюнча келген десе, бул уурдалган телефон боюнча келген экен. То есть ушул адамдар менен иштешет деген. Ошол себептүү булар адамдарды басыптыр. Калгандарын Айбек аттуу адам санкцияда жок болгон. Мен санкцияда жок болгом өзүм. Жана мен местамда текшеришти, Фаркат аттуу адамда местасын текшеришти, Айбек аттуу жаранда местасын текшеришип, ал жерде болгон буюмдардын баардыгын, телефондорду жана мен иштей турган курал-жарактарымды, ноутбуктарымды баардыгын алып кетишти. Маалыматы жок эле, бизди келип ошо түшүнгөн жокпуз да биз. 20-сы ошо болгон где-то бир 6-лардын чамасында да ошо эми айтып кеткендей. Бизге эч кандай постановление жок, эч кандай станция жок эле, келип ошо ур токмок алып эле биз эчтеке түшүнбөй калдык. Ошо бет жакка уруп, бет жакка уруп эле жерге чабып, ошо тепкилеп эле киришти да. СОБРдун балдары, оперлер келип, бир 10 чактадай келип эле, биринчи жана Сүйүн деген байкени келип туруп эле мынтип эле автомат менен чапканда ал жатып калды жерге. Аркасына колун алып эле, анан кайра мен көзүмдү ачып, эмне болуп атат деп ойлонуп тургуча эле, жолдошум уже кол көтөрүп келатканда мен арачылуу ортосуна түшүп калдым. Дегенде эле мен жулкулдатып бир алып кетти, анан жолдошум бетке муака чапты, автомат менен чаап туруп эле белге тепти. Белге тепип туруп эле бут мындайынан кышып каткен да, буттун үстүнөн басып алды. Анан мен шок болуп калдым, мен өзүмдүн орнумда. Анан аябай корктум, стресс алдым, мен үчүн аябай жаман болду. Өмүрүмдө ушундай биринчи жолу көрсөм деп, анан биринчи бирөө жулмалап алып кетти, бирок мени аябай эле жулмалашты да, дагы бир экөө келип ушуну жулмалашты. Алым келген жок, действительно, мен үчүн аябай жаман болду, жаман абалда калдым. Мен башка жакта болчумун. Анан мен ошол жаткан жерден эле барып спецназдар бастырып, сабап, мыйзамсыз эчтеке көрсөткөн жок мага. Мындай даже удостоверениясын көрсөткөн жок. Буларды негизи бул мен өйдө жака Ташиевке жана биздин президентибизге кайрылып кетейин деген элем өзү. Негизи бизде мыйзамсыз бул өздөрүнүн патенттери бар, өздөрү араң окат кылып атса, семьясын багып атса, анан келип бияктын мен видеосун көрүп, мен дагы азыр силерге аркасынан кайрылып атам. Баягы өйдө жака бул видеобуз жетсин, биздин тилибиз жетсин депчи элдин астына. Анан ол жерде негизи действительно берде токтомду мыйзамсыз илеп келиптир булар. Негизи бул Фаркат деген аксессуар сатат да. Бунун тешеси жок бердечи. Күнөөсү жок адам, бул ремонт бар. Бунун запчастка боше жарабаган телефондордун телефон катары эсептеп, буларды алып кетип калган. Мынерде станцияда 3 местанын аты жок эле жөн эле жүктөп кетип атат. Буларчы баягы эчтеке таппай калыпчы. Бирөөнүн айтуу боюнча келип алышкан, булар эчтеке таппай калып, анан келип берде жүктөп кетип атат. Буларды мен видеодо тактыктап, мен тастыктап, полный неме болуп койгом, көрсөтүп, уже далилдеп койгом. Берде негизи мыйзамсыз келишкен булар. Булар келип эле карапайым адамды, булар урлук кылбаса, как будто нашакорлорду же адам өлтүрүп, улицада бүтөн бирөөлөрдүн буттарын чаап жүргөн адамдарды өлтүрүп, кармаган алып тура эмес. Мыйзамда жок. Негизи ошол жерде тергөөчү, действительно тергөө деген бул келип, силердин үстүңөрдөн ушундай болуп атат деп тергөө чакырса, биз бармакпыз, адамча элечи. Анан берде бир айванча кылып кетип атат да, ачык эле. Мынерде азыр мыйзамсыз монун окаташын алып кетип, азыр бербей атат булар. Бере албай атат. Буларды прокуратура жаздыңыз силер деп, буякты азыр кысып атат. Ачык эле да, буякта бизди кысып атат. Азыр бирдеке кылып, подстава кылып, же телефон машинасына сала калабыз, же үйүнө апара калабыз деген дагы мындай сулуктарды мен угуп атам, ачык эле да. Баягы камеранын алдында айтып кетейин деп.
ушул Садыр Жапаровго жана Камчек Ташиевке кайрылып атам да. Эмне кылышын билбей азыр өздөрү ушундай подставага жолго барабыз деп атат азыр. Ачык эле да. Милиция барбы? Милиция кызматкерлери. Эми спецназтарды алып келип бизге баа беспредел кылганы бул туура эмес, ачык эле да. Биз эркин мамлекетте жашап атабыз да. Первомайский райондун милиция кызматкерлери келди бизге. Аларга 27 октябрь күнү бир жаран телефон жоготтум, iPhone XR деген телефонду жоготтум деп буларга заявление түшөт. Ошол заявлениянын негизинде бизге то есть токтомго жазылып, анан кийин ал жакта Алимов СМ деген адам бар экен. Ошол адамдын артынан ал Фархат Изат аттуу адамдар менен иштешет деген токтом менен келип басып кетип атышат да, кармапчы. Бирок биринчи көрсөтүлгөндө уже санкция көрсөтүлгөн жок. Биринчи басып келгенде ур токмок алды, Фархат байкен даже колу кайрылып скорый келген болчу да. Бул жак Изаткени да сабап кетишиптир, Айбекени дагы ур токмок алышты. Анан кийин мен местамды дагы келип текшеришти. Потому что мен местамдын өзү патенти башка, арендасы да башка, эки башка местада отурабыз. Бирок мен аларга айттым, санкция да жок экен, местам текшербегиле, незаконно кылып атасыңар десем, бирок биз мыйзамдуу эле кылып атабыз. Спецназда мен баш ийип эле кетип аттым, оперлер келди, бирок көрсөткөн жок, мурчкасын көрсөткөн жок, келип ушундай беспредел кылып текшерип чыкты, бирок эчтеке тапкан жок. Кетип атсам, эки спецназ келип эле жерге жат деп эле, мен айтып атам, кетип атам десем, жерге жат деп эле автомат менен аркага уруп, спина тырышына кетип калыптыр да, бирок гипс кой деп, бияктан иренгенден гипс койдуруп ал деп мага мына фучке жөнөткөн. Гипс койдур элекмин пока, койдурам. Анан бирок негизи действительно бу жерде баягы бирөөнүн көрсөтүп, бирөө айтуусу боюнча келгени дагы туура эмес булардыкычы. Коптону бар. Анткени подстава кылам деп мен сулуктарды угуп атам, ачык эле да. Угуп атам, баягы болбосо машинасына 10 телефон, 20 телефон салып деле кармайбыз деп атыптыр. Үйүнө барып текшерүү кылып бирдекени мен негизи ошол жерде турсам, мен басеткама булар окту, пистолеттин огун салып туруп, сен чөнтөнгөн пистолеттин огу чыкты деп туруп, мен ошол жерден айтты ошентипчи. Мен айттым, меники эмес десем, кайра ойлонуп туруп, кайра пистолеттин огун алып койду. Ошол жерде мен бүт тааныйм алардычы. Чакырса, действительно, могу иликтүү болсо мен бүт айтып бере алам да. Негизи мындай Первомайский кайсы урооду барып өзү киргенден кийин айка киз болгонун билген богун жашат экен, ачык эле да. Билген богун жашат экен, беспредел кылышат экен, сабайт экен, ийне сайышат экен, мындай коркутат экен да, кыскасы. Ар жактанчы. Анан баягы карапайым адамдар бири-бири менен чабыштырып койгон жакшы көрүшөт экен буларчы. Бул эки жүздүүлүк да. Бул милиция кызматкерлери эки жүздүүлүккө үйрөтөбү же эки жүздүүлүк болушуга билбейм. Бирок аны действительно анысы туура эмес негизичи. Элге кайрылганды билиш керек биринчиден. Тергөө деген тергөөчү чакырып, сенин үстүңө ушундай постановление келип атат, сеники турабы деп ушуну иликтеп койсо да, тергөөчү апарып турган. Ошол жерде прокуратура макулдугун берип, ошо прокуратурада жокко тартылышын каалайм мен. Жокко тартылсын ошол жерде прокуратурачы. Кол көтөрүштү, келип эле бул чабып эле көтөрүп эле анан келинчеги турган, келинчегин сүдөрөп эле кадимкидей сүдөрөп, сен ары тур деп анан буларды көтөрүп чабып ургулап эле сүдөрөп чыгып кетишкен. Анан мыйзам болгондон кийин булар эми ремонтчик да, ремонтчик. Буга уруштун эле кереги жок болчу. Келип эле оперлер болсо, кеси күнөөлүү болсо атайын өзүнүн карточкасын көрсөтүп, мыйзам ченинде иш алып барса жакшы болмок да. Бул жерден жөн эле уруп келип соккон туура эмес го дейм. Биз өзүбүз Кыргызстанда жашасак, кичинекей мамлекет болсо, мыйзам барбы жокпу? Адилетсиз болуп калды да, көтөрүп чап эле көрүнгөндү чапкылай берсе, бул зачем Кыргызстанда жашап? Биз эмне жүрөбүз Кыргызстанда? Кетпейликпи анда Москвагабы, башка жакка, башка өлкөгө? Келип эле коркутуп ура берсе. Бул жерде канча деген адамдар жүрөт. Урат, келип эле урат. Мындай мыйзам болуш керек да, мыйзам. Бизге мыйзам иштесе ошол. Иштеш дагы оор болуп калды да. Мындай коркуу менен иштеп калдык. Анткени биз телефон сатып бирөөдөн алабыз да, бушный телефон ала турган болсок, полный паспорту менен алабыз. Ал паленный чыгып атканын билбей калабыз биз. Анан максимально аракет кылабыз текшерип алгангачы. А бирок ошол эртеңки күнү паленный чыгып калганда бизге тургузбайт кайра ал телефондучу. Ортодо биз күйүп калабыз көп жерденчи. Ал деле биякта биз кызылдай эмгек менен иштеп атабыз да. Ошол бизге кайтарылып берилбейт. Менде деле ошондой случай болгон. Кайтарылып берилген жок. 12,5 миң сомдук телефон кайтарылып берилбей калган кайра. Ошол күнкү кийин биз кадимкидей коркуп калдык, просто бизде мындай мыйзамдуу түрдө карап коюшса, жакшы аягына чыгып, бул жерде жабырлануучуларга дагы толук кандуу ишке кирип карап коюшса, телефондорун кайра ордуна берип коюшса, запчастьтарын кыйын болуп калды болгону мыйзамдуу түрдө чечип
берип койсун, анан ошо мыйзамсыз келгендер жабырлансын да жоопко тартылсын алар. Ушул Садыр Жапаровго жана Камчыбек Ташиевке кайрылып атам да. Эмне кылышын билбей азыр өздөрү ушундай подстава жолго барабыз деп атат азыр милиция кызматкерлери. Эми спецназарды алып келип бизге баа беспредел кылганы бул туура эмес, ачык эле да. Биз эркин мамлекетте жашап атабыз да.